Шарх сүрөсү. Вад-Духа сүрөсүнөн кийин келе. Ал сүрөдө пайгамбар алейхиссалату вассаламды Аллах таалам сүрөттөп, жана пайгамбар алейхиссалату вассалам болгон жакшылыктарын эскерип, жана пайгамбар алейхиссалату вассалам жаш кезин эстеп, андан кийин бул дагы уландысы. Маани жана караганда уландысындай Шарх сүрөсүндө. Аллах таалам айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам нашрах лака садрак. Эй Мухаммад, биз сенин көкүрөгүңдү ачпадыкпы деп. Мындай шыктан Аллах таалам өзүнүн элчисине нематын, жакшылыктарын эскерип атат. Көкүрөгүн ачпадыкпы дегени сенин көкүрөгүңдү бул диндин шариаттарына жана Аллах тааламга болгон чакыруудагы даватка жана адеп ахлактарга жана акыретке умтулууга жана жакшылыктарды жеңилдеттик. Көкүрөгүңдү таргылып койгон жокпуз. Дайыма сен көкүрөгүңдө жакшылыктар урнуп, көкүрөгүңдү кенен кылдык деген сөз. Бизде кыргыздар айтып коет го, бул адамдын көкүрөгү аябай кенен адам экен деп. Көкүрөгү кенен деген деп пайгамбар алейхиссалату вассалам сенин көкүрөгүңдү кенен кылдык деген ушундай жакшылыктарга ээ болот экен. Көкүрөгү тар болбойт, кең пейил кылдык, көкүрөгүңдү ачтык. Ибн Кафир болсо тафсиринде айтыптыр, мындай көкүрөгүңдү нурдуу кылдык, кенен кылдык, көп нерселер бата тургандай. Себеби Аллах таалам Анам сүрөсүнүн 25-аятында айтат: Аллах таалам кимге жакшылыкты каалаган болсо, көкүрөгүн исламга ачып коет дейт. Муну белгилери көкүрөгү ачылып калганда адам кечиримдүү болот, кек сактабайт, кичинекей нерселерди эле жан дүйнөсү тарып, ошого кайгапага түшүп, сарсанаа болуп жүрбөйт. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын көкүрөгүн ачканда Аллах таалам канча деген адамдардан кандай зыяндар келди, кандай гана сөздөр сүйлөнбөдү, жинди деди, сыйкырчы деди, үй бүлөнү бөлүп жарган, ата бабаларыбыздын динин жокко чыгара турган, элди бөлүп жара турган деп пайгамбар алейхиссалату вассаламды түрлүү түркүн сөздөр менен жамандаса да ошого чөгүп кетпестен, өзүн таштап салбастан, даватын улантып, жамандыкка жамандык менен жооп бербестен, жакшылык менен жооп берип, көкүрөгүнө көп нерсени батырып кенендикте жүрдү. Кек сактабады, зыян бергендерге өчүн албады. Мына ушунун баардыгы көкүрөктүн кенендигинен. Ошондой эле алхамдулилля Аллахтан тааламдан биз дагы кенен көкүрөк, кенен жүрөктү суроону насип кылсын деп көп суранышыбыз керек. Себеби адамдын көкүрөгү тар боло турган болсо, бактысыз болот, жашоосу тар болот. Ошондой бир кыйынчылыкта жүрө берет. Канча байлык, жакшылык берип койсо деле, көкүрөгү тар боло турган болсо, ал материалдык жак менен же бир жашоодо бир жыргалчылык менен жан дүйнөсүнө мындай түнөк таба албайт. Ал эми бактысыз адамдардын белгилеринин бири, ошол эле Аллахка ыйман келтирбеген адамдардын бири, Аллах таалам көкүрөгүн тар кылып коет. Кадимки жана асманга өйдө көтөрүлгөндө аба жетпей калгандай деп келет аяттарда. Андан кийин Аллах таалам элчисине, кулуна пайгамбар алейхиссалату вассаламга айтып атат, сыпаттап: "Овадана анка визрак", жана сенден биз күнөөлөрдү кечирип алып койдук дейт. "Аллади анкада дахрак", бул сенин белиңде, жонуңда жүк болуп турган оор күнөөлөрдү алып койдук. Мунун мааниси Аллах таалам Фатх сүрөсүнүн 2-аятында пайгамбарга айтат: "Сенин өткөн күнөөлөрүңдү жана алдыдагы күнөөлөрүңдү кечириш үчүн". Ишкана пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өткөн күнөөлөрү жана алдындагы күнөөлөрүн баарын кечирип салган. Көкүрөгүн кенен кылыптыр, күнөөлөрдүн алыптыр. Аллади анкада дахрак деген бул мындай сага жүк болуп турган оор күнөө деген да, күнөөнү алып койдук деген. Эгер адам күнөөдөн тоо кылбаса, күнөөлөрүнө бушайман болуп кейип, ал нерсени таштоого бел байлап умтулбаса, эмнени билдирет? Бул күнөө оор адамга жүк экен. Мойнунда турган, жонунда турган бир оор жүк көтөрүп жүргөндөй болуп кыжалат бойдон. Ошон үчүн көп истигфар кылган адамдар, көп тообо кылган адамдар, Аллах тааламды эстеп жүргөн адамдар, өзүнүн күнөөсүнө бушайман болуп жүргөн адамдар жеңил жүрүшөт. Айсарунасто, жеңил дегени жашоодо жеңил жашайт. Көңүлү кунак, жакшылыкта, жеңилдикте жүрөт. Ал эми тообо кылбагандар, зикирди аз кылгандар, Аллахты аз эстегендер, баягы күнөөдөн кайтпагандар мындай бир оорчулукта жүрөт. Ооба сыртынан жылмайышы мүмкүн, күлүшү мүмкүн, бирок ичи куйкаланып, көкүрөгү тарып, оордукта жүрөт. Бул аяттарда пайгамбар алейхиссалату вассаламга ушинтип көкүрөг кенен кылгандыгы, күнөөлөрдү алып койгондугу, ал күнөөнү сенин жонуңда, мойнуңда оор күнөөнү алып койдум. Бул бизге да тиешелүү. Бизден да күнөөлөрүбүз кечилсе, тооболорубуз кабыл болсо, көкүрөгүбүз кенен болсо, алхамдулилля ушундай жакшылыктарга ээ болобуз деген сөз. Андан нары Аллах таалам пайгамбарыбызга айтып: "Варафана лака зикрак", жана ошондой эле биз сенин атыңды көтөрүп койдук дейт. Бийик кылып. Бул деген сөз мындай айтканда сенин кадыр баркыңды көтөрдүк.
сени мактап жакшы сөз менен арнап калайык калкка, эл журтка, бул адамзаттын үстүндө эскерилип тура турган сөз кылып койдук деп Аллах таалам айтып атат. Эми караңыздар, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын сөзүн, атын, затын кандай кылып Аллах таалам ардактап, урматтап, барктап көтөрүп койду. Азан айтсак дагы аты эскерилет, келим айтсак дагы аты эскерилет, исламга кирген адамда болсо да аты эскерилет, хутба кылсак дагы аты эскерилет, керек болсо ушу намаз окуп икомат айтсак дагы аты эскерилет. Канча жерлерде пайгамбар алейхиссалату вассаламдын аты эскерилет. Балким ар бир үммөтүндө ар бир мусулман адам пайгамбардын атын эскерүү менен Аллахтын ыраазылыгын табып жана сооптурга ээ болуп көптөгөн жакшылыктарга пайгамбар алейхиссалату вассаламдын атын эскерүүдө жакшылыктарды коюп койгон. Бул аятта «Варафа'на лака зикрак», чындыгында сенин атыңды, сени эскерүүнү биз бийик кылып койдук деп Аллах таалам эскерди. Андан кийин Аллах таалам пайгамбар алейхиссалату вассаламдын көкүрөгүн кеңейтип, жакшылыгын арнап, күнөөлөрдөн кечирип, оор болгон күнөөнү тазалап, жоюп жок кылгандан кийин, анын атын бийик кылып ааламга эскергенден кийин Аллах таалам ушул аятты эскерип атат. Фа инна ма'ал усри юсра. Чындыгында оорчулуктан кийин жеңилдик келет дейт. Бул баарыбызга сүйүнчү. Баягы кыргызда бизде айтып коет го, жаман айтпай жакшы жок. Ар бир оорчулуктан кийин жеңилдик керек. Бул токчулуктун аягы жокчулугу бар. Бир аз кыйынчылык болсо мунун жеңилдиги бар дегенде берди Аллах таалам да фа инна ма'ал усри юсра. Чындыгында оорчулуктан кийин жеңилдик келет. Инна ма'ал усри юсра. Чындыгында эле ар бир оорчулуктан кийин жеңилдик келет. Бул араб тилинин эрежесинде дагы юср деген сөз жеңилдик эреже бар, накира болуп келген да, көп. Ал эми оорчулук бирөө болсо жеңилдик деген берди. Бир оорчулук келсе эки жеңилдик келет деген сөз да. Оорчулук, кыйынчылык, жеңилдик жеңе албайт деген сөз. Алхамдулилла, анча мынча бир аз бир кыйынчылыктар, оорчулуктар келип калса, өзүбүздү таштап салып, кейип, Аллах тааламга нааразы болуп, ай эмне болуп кетти деп ары бери болбой, Аллахка сабыр кылып, жакшылыкты үмүт кылып, мунун артында жакшылык болот деп адам Аллахтан жакшылыкты үмүт кылса, көп жакшылыктарга ээ болот. Ошол оорчулуктан канча деген адамдардын жашоосунда оорчулуктар адамды кайрыгерликтен чыгарып, же болбосо хидаятка түшүп, же болбосо көп каталарын эске алып оңдоп, түздөнүүгө, түз жолдо жүрүүгө, оңдолууга себеп болгон. Ошондуктан адам баласы бир кыйынчылыктар келгенде дайыма эсинде жүрүш керек. Бир кыйынчылыкты көрсө адам анын артынан 2-3 деген, 10 деген жеңилдиктерди көрөт экен. Ошон үчүн сөз бар, эгерде оорчулук бир уяга же үңкүргө кирген болсо, сөзсүз аны менен кошо жеңилдик кирет. Аллах таалам да Талак сүрөсүнүн 7-аятында «Саяджалуллоху ба'да усри юсра», жакында Аллах таалам ал оорчулуктан кийин жеңилдик берет деп Аллах таалам убада берген. Жана пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам хадистеринде да көп келген. Чындыгында ар бир кыйынчылыктан кийин сөзсүз жеңилдик чыгуу жолу бар. О инна ма'ал усри юсра. Ал эми ар бир кыйынчылыктан кийин жакшылыгы бар, жеңилдиги бар деп. Эми бул аятта мындай карап көргөндө да кандай кыйынчылыктарды көрдү да пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам. Ушундук кыйынчылыктарды көрдү. Ушул 23 жыл пайгамбарлыгында жашоо өткөнчө кандай деген гана кыйынчылыктарды көрдү. Ошолорду көкүрөгүн кенен кылганын эскерип, күнөөлөрдү кечиргенин эскерип, Алла таалам анын атын ааламга бийик кылып эскерген, бирок мунун баары жеңилдик менен келген жок. Оорчулуктан кийин жеңилдик келди. Ар бир кыйынчылыктан кийин жеңилдик келди деп пайгамбар алейхиссалату вассаламга Аллах таалам эскерип атат. Бул баарыбызга тиешелүү. Биз билбейбиз. Аллах таалам хаким, данышман зат. Канча деген өзүңүздүн эле өткөн өмүрүңүздү айрым кыйынчылык абалдарды эскерсеңиз, ошого алхамдулилла, ошонун артынан мындай жакшылыкты көрдүм, же ошонун артынан мындай түшүнүктү түшүндүм деген учурлар аябай көп кездешет. Түшүнбөгөн адамдар, Аллах тааламга иман келтирбегендер, жашоосунан наразы болуп, өкүнүп, кайгырып, керек болсо Аллахка «О Кудай, мени эле көрүп калдыңбы? Мен эмне жаздым сага? Менде өчүң барбы?» деп айрымдар бир кыйынчылык келсе, ширк кылганга чейин бар. Ташбоор, ажал ташбоор экен деп. Ажалдын жаны жок да. Ал Аллах тааламды сөгүп аткан иши жок. Аллах сактасын. Ошентип, элдин баары жакшынакай эле жүрбөйбү? Эмнеге бизге эле мындай болуп калды? Баары эле эмне эле мага эле жабышып калды бул кыйынчылык? Жолум жүрбөй калды, жашоом өтпөй калды деп же айрымдар менен сүйлөшсөң кыйналып кетесиң. Арманын айта берет, налып, кейип, кекшип. Мунун баардыгы ал адамга айтканы өкүнүчтүү. Себеби дегенде Аллах тааламдын ырыскыны аз бергендиги, жашоосун оңдобогондугун налып бир махлукатка айтып бер. Ал угуп кетип калат.
эч нерсесин чечип бербейт. Бирок ошол эле арман кыйынчылыгын 2 рекет намаз окуп, саждада жалбарып Аллахка суранып, кыйынчылыгына сабыр кылып, Аллахым бул нерседен мени чыгара көр, сен гана куткаруучусуң, сен гана менин колдомчусуң, сага гана сыйынам, сенден гана жардам сурайын деп жалынса, канча көкүрөгү жеңилдемек, канча жакшылык болмок. Андан ары Аллах таалам аяттын аягында Шарх деген сүрө, кыска сүрөдө фаида фарагта фаңсоп, эй Мухаммад алейхиссалату вассалам, эгерде сен иштериң бүткөндөн кийин көкүрөгүңдү бошот. Же болбосо ишиң бүтөрү менен сен ибадатка киргенде дуага, ибадатка бошон деген да. Ва иля роббика фаргоб, Роббиңе, жаратканыңа, Аллах тааламга бошон, убакыт бөл. Аллах тааламды зикир кылганда, ибадат кылганда, мисалы намаз окуп зикир кылганда, оюбуз ба талада же бир ишти бүтүрүп алайын деп анан ошол нерсени ойлобостон намазга киргенде, дуага киргенде, зикирге киргенде Аллах таалам бизге эмнени буйруп атат? Фаңсап, бошон деп атат да. Эмнени бошотобуз? Мээни бошотобуз, жүрөктү бошотобуз. Биз билебиз, зикир кылганда, дуа кылганда тилдеги айтып аткан мээ, жүрөк Аллах тааламды эстеп бошогон болсо, алхамдулилlah ибадатта чырайлуу болот, зикир дагы туура болот, дуа дагы кабыл болот. Бир нече дагы бул аятка тиешелүү айрым сахабалардын кээ бир сөздөр бар экен. Силерге да эскерип кетейин, табийиндерден. Мужахид деген тафсиринде айтат экен. Эгерде сен дүйнөнүн иштеринен бүткөндөн кийин намазга киришкенде Роббиңе убакыт бөл. Кээ бир учурда дүйнө иштерин кылып деле анан намазга кирсек деле ошо дүйнө ишинин анализин, азыр тигини бүтүрсөм, муну кылсам деп бошонбойбуз да, Алла сактасын. Аллах таалам бизге буйруп атат, дүйнө иштерин бүткөндөн кийин ибадатка киргенде, зикирге кылгенде бошон дейт. Оюңду, пикириңди, көкүрөгүңдү, жүрөгүңдү бошот деп атат. Жана ошондой эле дуа кылганыңда дагы бошон дейт. Субханалла, туугандар, дуа кылыштын кабыл болуштун эң чоң себептеринин бири дуа кылып аткан кезде кайдыгер болбоо да. Кайдыгер деген сөз айтып аткан сөзү жүрөгүнө байланбаган учур гафла. Ал эми Ибн Масуд айтат, эгерде парстарды бүтсөң, түнкү намазга да тур дегенди билдирет дейт. Парстарды окуп жүргөн адам алхамдулилlah түнкү намазга да турууга бир насип калтырсын. Эмнеге? Себеби дегенде түндө, мисалы багымдаттын алдында деп коелу, багымдат киргенче жарым саат, 1 саат аралыкта карасаңыздар, элдин баары уктап жаткан учур болот, 4-5 абалдарда. Ушундай тынчтык учурда тим эле мемилдеп түндө ушул кезде адам ибадат кылганда өтө ихластуу болот, чыныгы эле бошойт. Ушуну Ибн Масуд эскерген экен. Соп ва иля роббика фаргоб. Дагы бир риваяттарында Ибн Масуд айтыптыр, намазды бүткөндөн кийин отурганда, зикир кылганда да бошонгун. Дуада, зикирде, ибадатта деп. Мындай айтканда имам Саври болсо айтат, ниет калуу кылганда ошону Аллах тааламга гана арна. Мындай айтканда оюңду жыйна, зикир кылып атасың, субханалла, алхамдулилlah, Аллаху акбар, астагфирулlah, ла хаула ва ла куввата илля билля. Намаз окуп атат, ою башка жакта да. Ошондой абалда болбо. Ибадат кылдыңбы? Бошон. Атай ушунча бир 5 мүнөт ибадатка кирет, анан 5 мүнөттө да дерки 24 саатында калган өмүрүндө бир башка иштерин ойлонбой, кыска убакыт бөлсөң да ошол убакытта Аллахка арнаа убактыңды бошо деген нерсе. Мына ушул Шарх деген сүрөнүн кыска жалпылаган түшүндүрмө десек болот.